Балыкчы шаарынын Чыңгыз Айтматов атындагы номер 5 жалпы орто билим берүү мектебинин 1А классынын окуучусу Рысалиев Амир. Ысыкөл жомогу. Азыркы Ысыкөл турган жерде бир ырайымсыз хан жашаптыр. Ал элди катуу эзип, бейбесараларга зулумдук кылыптыр. Ошондо бир кедей чал хандын алдына барып, "Ханым, эмириң адилетсиз, бийлигиң катуу, өзүңдө ырайым жок, элдин убал сообу болот, элге жеңилдик бер" деген экен. Анда хан биринчи жолкуңду кечирдим, эгерде экинчи ирет дагы ушунчаң башыңды алып салам деп кубалап чыгыптыр. Элдин күндөрү начарлай баштайт. Анан баягы чал ойлонуп кайра ханга келип, хандын алдына жогорку сөздөрүн айтат экен. Хан ачууланып, "Сен эртең даргага касыласың, аялын, балдарын кескилеп өлтүргүлө" дейт. Бир көзүн чукуйт. Чал байкуш үйгөнө келип, аттарды алып тоого жөнөгүлө, мен артыңардан сел каптатып барам дейт экен да. Чал шаарга барып, чоң кудукка келип, атын байлап кетменин колуна алып, ылдый түшөт да чаначка окшогон нерсе көрөт. Аны жарып өйдө чыгып, атына минип, тоону көздөй чаптырат. Анан Кудуктагы суу ашып ташып селге айланып, ондай Ысыккөл пайда болгон.